Кадрда биз күздө ойнодук. Негизи биз кышта тарттык. Кийимдерибиз, жердин баары негизи кар болчу, анын баарын алып коюшуптур. Üşүгөндөрүбүз. Манас байке менен иштешкен мен үчүн кыйын болгон жок. Баары оңой болду. Бир кадр, бир сцена тартылыш үчүн биз мисалы Токмокко барганбыз, ал жакта 3 күн жүргөнбүз. Кайра Бишкекке келип, ошол эле сценанын продолжениясын Бишкекте тартканбыз. Мисалы, ошол сыяктуу кыйынчылыктар болот да. Анан 90-жылдарды көрсөтүш аябай татаал экен. Эмне дегенде айланабыз баары эле жаңы, Туруктуулукту, чындыкты, сүйүүгө болгон чындыкты, достукка болгон чындыкты жана үй бүлөгө болгон бекемдикти бере алат деп айта алам. биздин ата-энелерибиз келип, ырахат алып, өздөрүнүн жаштыгын эстеп кетсе депчи. Ошол 90-жылдарды мен өзүмдүн ата-энемдин ошол жылдарын бир жаштыгын көрөйүн деп ойлодум да.